Асан Жанышев атаандаштарын 42-0 эсебинде утту. Вьетнамдын Вунгтау шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча 23 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында кыргыз балбаны Асан Жанышев биринчи орунду ээледи. 87 кг салмакта күч сынашкан Асан алгачкы айланпада индиялык Рохит аттуу балбан менен кезгелип 2 мүнөткө жеткирбей эле аны 9-0 эсебинде утуп алды. Экинчи айланпада коңшу казакстандык спортчу Максат Сайлауну дагы биринчи бөлүктө эле 8-0 эсебинде жеңди. Үчүнчү айланпада тайланддык Пирават Аунтхинде 1 мүнөт 15 секунд ичинде 8-0 эсебинде артта калтырды. Жарым финалда түркмөнстандык Давлетмурат Байрамов менен кезгелип 25 секунд ичинде 9-0 эсебинде утуп алды. Финалда кайрадан эле казакстандык Максат Сайлоо менен бет келип, кайрадан 8-0 эсебинде атаандашын жеңди. Муну менен Асан Жанышев Азия чемпионатында атаандаштарын жалпы 42-0 менен жеңип алды. Бардык каршылаштардын биринчи бөлүктөрү утуп алганын кошумчалап кетели. Муну менен Асан 3-чү жолу катары менен 23 жашка чейинки балбандар арасында Азиянын чемпиону болду.